Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Мигранттарды мыйзамсыз жумушка алуу алда канча кымбаттайт. Адилет Орусия партиясы айыппулду 10 эсеге көбөйтүүнү пландоодо. Адилеттүү Орусия чындык үчүн партиясынын төрагасы Сергей Миронов мамлекеттик думага мигранттарды мыйзамсыз ишке орноштуруу үчүн айыппулдун көлөмүн олуттуу көбөйтүүнү караган мыйзам долбоорун сунуштады. Айыппул жеке жактар үчүн 10 эсеге, юридикалык жактарга 2 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Санкт-Петербург, Москва жана Москва-Ленинград областтары үчүн социалисттик революциячылар мындан да катаал айыптарды белгилешкен. Миронов мырза анын демилгеси иммигранттарга каршы күрөштөн эмес, акыркы жолу санкцияларды индексациялоо дээрлик 10 жыл мурун болгондугунан улам келип чыкканын ырастоодо. Мамлекеттик думага СРЗП тарабынан берилген документ түзөтүүлөрдү билдирет. Россия Федерациясынын администрациялык укук бузуулар жөнүндө кодексинин 18-15 чет өлкөлүк жаранды же жарандыгы жок адамды Россия Федерациясындагы эмгек ишмердигине мыйзамсыз тартуу. Чет өлкөлүк жаранды иштөөгө уруксаты же патенти жок ишке орноштуруу үчүн айыппулдар жеке адамдар үчүн 2-5 миң рубльдан 20-50 миң рубльга чейин көбөйүшү мүмкүн. Чиновниктер үчүн 25-50 миң рубль өлчөмү 125-250 миң рубльга чейин өсүшү мүмкүн. Юридикалык жактар казынага 250-800 миң рубль эмес 0,5-1,6 миллион рубль төлөй алышат. Чет элдик жумушчуларды жумушка тартууга уруксаты жок чет элдикти ишке орноштуруу үчүн эң жогорку жаза бирдей. Документте Москва, Санкт-Петербург, Москва жана Ленинград областтарында жасала турган мыйзам бузуулар өзүнчө көрсөтүлгөн. Бул жерде айыптар төмөндөгүдөй өзгөрүшү мүмкүн. Жарандар үчүн болгон 5-7 миң айып 10 эсеге көбөйөт. Чиновниктер үчүн 35-70 миңден 170-350 миң рубльга чейин. Юридикалык жактар үчүн айып 400 миңден 1 миллион рубльга чейин. Ал эми пландалган айып 800 миңден 2 миллион рубльга чейин. Баалардын жана эмгек акынын тынымсыз өсүшүнүн шартында учурдагы айыптар актуалдуулугун жоготту. Бул аларды кайра карап чыгууну жана аларды реалдуу экономикалык абалга ылайыкташтырууну талап кылат. 2024-жылдын башында эмгек мигранттарынын өндүрүштөгү эң жогорку айлык акысы айына 105 миң рубльга жеткен. Ал эми жай мезгилине карата алар дээрлик 150 миң рубльга чейин өскөн деп айтылат билдирүүдө. Бош орундарды жана сунуштарды талдоо көрсөткөндөй, 2024-жылы Орусияга келгендер 2023-жылга караганда орто эсеп менен 40%га көбүрөөк ала башташкан дейт СРЗП төрагасы Сергей Миронов. Анын айтымында мигранттардын айлыгы кутурган темп менен өсүп жатат. Албетте мындай шартта мигранттарды мыйзамсыз жумушка алуу иш берүүчүлөр үчүн оңой. Салык жок, мамлекет тарабынан көзөмөл жок. Мыйзамсыз миграция менен күрөшүү боюнча масштабдуу иштерди эске алсак, буга таптакыр жол берилбейт деп эсептейт депутат. Миронов мырза баса белгилей кетчү нерсе, инфляциядан улам башка аймактарда дагы көптөгөн айыптар өсүп жатат. Мисалы, жеке маалыматтарды иштетүү чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы же жашы жет электерге тамеки сатуу үчүн санкциялар мамлекеттик думага берилген. Документте айтылгандай, 2016-жылдан 2025-жылга чейинки мезгилде Россия Федерациясында топтолгон инфляциянын деңгээли 60%дан ашкан. Социалисттик революционерлердин пикири боюнча азыр штрафтардын реалдуу таасири солгундап, баалардын жана эмгек акынын тынымсыз өсүшүнүн шартында штрафтар актуалдуу болбой калды. Демек бул демилге жөн эле айыптарды индексациялоо саясатын улантууда, деп чыйынтыктады Адилеттүү Россиянын лидери. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Всем привет, друзья! С вами я, Алсу Рустамова. Я впервые в жизни устраиваю розыгрыш. Я очень надеюсь на то, что вы меня поддержите. Так, значит, расскажу. Количество билетов я поставила 300 штук, 116 выигрышных призов. Это означает, что каждый третий человек выигрывает приз. Главный приз – это iPhone 15, 5 штук планшет-ноутбук, 5 штук AirPods и наушники, 100 тысяч рублей на 100 человек, друзья. Вам нужно обязательно подписаться на мой инстаграм, потому что итоги проведем у меня в инстаграме в прямом эфире. И обязательно для подробной информации, для того, чтобы приобретать билеты, звони по номеру, указанный на экране. Всем удачи желаю, люблю.